3 фракция булар алардын чоңдору не десе, ошонун баарын аткарышат. Биринчиден бере турган суроом жок. Экинчиден мен мыйзамды жакшы билген кишимин. Менин программам бул менин өмүр баяным. Канча мэр болду? 80% коррупция менен соттолду. Эң көп акча Бишкекте. Ошончо коррупционный схемалардын баары Бишкек аркылуу өтөт. Вообще логика жок. Ни логики, ни законности деп коет. Бүгүнкү күндө мына биз встречаларда баардыгы айтып атат. Акылбек Жапаровго ишенип алып, бизди баардыгыбызды жүдөттү. Ал теоретически баардыгы кылып атат, а практически эл кыйналат. Өмүрбек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Кайрадан парламенттик шайлоого катышып жатыпсыз. Анан жыгылган күрөшкө тойбойт деген кыргыз макалын азыркы учурда ошол шайлоого катышып талапкер болуп жаткандарга көбүрөөк колдонуп жатышат. Анан эмнеге кайрадан парламентке келгиңиз келип жатат? Биринчиден биз сиз экөөбүз бир 2 жыл мурун парламенттик шайлоонун алдында интервью берип атканда, андан кийин биз парламентке өткөнбүз. Анан революция болуп кетип, анан ал шайлоону жокко чыгарып, анда мен бүтүн Кыргызстан менен оппозициялык маанайда чыкпадым беле. Ал кезде президент Жээнбеков мырза эле? Да, Сооронбай Жээнбеков болчу. Анан ошон үчүн мен кийин койгон жокмун. А азыр болсо мына промежуточный шайлоодо азыр коюп атам. Ленин округунан 26-чы округдан талапкер болуп. Эмне үчүн парламентке келгиңиз келип атат? Негизи көңүлүңүз калган жокпу? Биринчиден мен 95-жылы Талас округунан депутатка койгом. Ошондо Талас округунан мыйзам чыгаруучу палатага жалгыз эле мен болгом да. 2 жыл иштегенден мен талапкерлигим депутаттыктан кеткем өзүктөрүм менен. Мамлекеттик кызматка кеттиңиз? Кызматка кеткем, себеби 35 жаштагы балдар парламентке келгенде бир жагынан опытту, турмуштук опытту, профессиональный деңгээлдеги опытту, чоң саясий опыт десек болот, ал болбойт экен. Үстүртөрүндө билип эле, кыйкырып эле эметип жүрө берет экенсиң да. Анан министрлер, эмелердин баардыгы алдайт, алар чоң чиновниктер да. Алар өзүнүн профессиясындагы эмелер, профессионалдар. Ошон үчүн мен ошондо 2 жылда көп нерсени жаза албай койдум. Только ошон үчүн, что мен деңгээлим жеткен жок, профессиональный. Экинчиден турмуштук опытым жеткен жок. Хотя мен азыркы депутаттарга караганда мен СССР убагында чоң ровдуну башкаргам. Ысык көл менен Чолпон Ата шаарынын ровдусу. Ошондой тажрыйбам болуп туруп, парламентте дагы мен жакшы иштей алган жокмун. Анан элге берген убадаларымы мен чынында айтканда аткара алган жокмун. Ошон үчүн мен колуман келбейт экен. Азырынча мен өзүм кесибимен иштейин, тажрыйбаны топтойн, анан кийин саясатты жакшы түшүнгөндөн кийин анан бул майданга чыгам дедим. Ошодон бери мен депутаттыкка бир да жолу болом деп аттанган жокмун. Бир эле жолу Ысык көл районуна койгом 2000-жылы. Ошондо да биринчи турда утуп алгандан кийин мени Акаев Нуга болчу. Округ жараксыз деп Верховный сот аркылуу алып коюшкан. Ачык эле айтыш керек, ичи күйүү эле. Ошодон кийин мен бир да жолу эмеге катышкан жокмун. 2000-жылы бүтүн Кыргызстан менен мен койгом. Ошондо бүтүн Кыргызстан өтпөй жүрүп, анан 7% алып өткөнбүз. Акыркысында мына 5% өрүп араң өтүштү да. Бул биринчи деп кой. Экинчиден, не себептен мен азыр чыгып атам. Анда да мен зам секретарь Совбез болчумун. Ошондо мен жанагы парламентти көрүп, парламенттен башка жакка кетип атканын, ушундай туура эмес иштерин кылып аткан үчүн мен парламентке барып, ошол жерден жаңы демилге берейин дегем. Болгон ошо. Бул маал мен не себептен парламентке барган жокмун, жана общийинде. Мен чын айттым, Октябрьский революциядан кийин эми жакшы элдин аң сезими өйдө болду. Жанагы бизнесмендер, тиги булардын баарын оозу күйбөдү. Анткени 3 партия бүт элди сатып алышпады беле. Ошонун жыйынтыгы жокко чыгалды. Эми эл шайлабайт го аларды десек, алар башка партияларга кирип алып туруп, азыр кайта парламентке келип алышты да. Бирок парламентте
жакшы балдар бар, бирок алар азчылык. Мен ошолорго барып жардам берип, көбүнө жакшы адилеттүүлүктү көбүрөөк болсун, мыйзамдуулук көбүрөөк болсун деп жанагы көпчүлүк эмелерге алдырбайлы деп атам да. Ошон үчүн мен азыр парламентке баратам да. Өзүңүз да мындай учкай токтолдуңуз да, чындыгында азыркы парламент алсыз, күчү жок парламент деп көп сындап жүрүшөт да. Анан бул парламентке келип сиз канчалык деңгээлде мындай мыйзамдарды кабыл алууда, көзөмөлдүк функцияны аткарууда ийгиликке жетише аласыз? Анткени азыр баардык эле көпчүлүк добуш менен анан кээде атайын бир мындай күчтүн басымынын негизинде чечимдер кабыл алынып калып жатпайбы? Анан сиз деле ошол 5-6 кишинин арасында болуп калбайсызбы? Туура айтасыз. Бүгүнкү күндө жана 3 фракция, булар алардын чоңдору не десе, ошонун баарын аткарышат. Бирок биз 95-жылы депутатка келгенде биз 12 эле депутат болчубуз. Оппозициялык маанайда 12 депутат. Биз ошо баардыгына туруштук берчүбүз. Полностью жогорку кеңешке. Анткени биз көп выступать этчүбүз бардык жерде. Көп общественное мненияны мындай буруп туруп, журналистер менен тыгыз иштеп, байма-бай прессада выступать этип, көп нерсени буруп койчубуз. Даже бир мисал, Аскар Акаев бизди бардыгыбызды Чолпон Атага апарып, ошол жерде ар бирөөбүзгө бирден министрлерди байлап, ушуларды уговаривать эткиле, мен бүт эмелердин өзү выступать этип, бүт президенттер, Орто Азиянын президенттери референдум аркылуу бийликтерин узартып алды, мен да алардан артта калбайын деп туруп, бизди уговаривать этти. Ошондо биз 12 киши ошонун баарын бузуп, буну шайлоого айдадык да. Бул акыркы шайлоом болсун. Анан демократияны бузба деп ошондо айтканбыз да бетин эле. Бирок, к сожалению, андай болбой калды. Бирок шайлоого барды да. Бул эмне деп атат? Бизде азыр жетишерлик опыт бар. Министрлер, жана премьер-министр калгандары бизди алдай албайт. Анткени биздин тажрыйбабыз мол, мыйзамды алардан жакшы билебиз. Ошон үчүн биз жанагы парламенттеги эмки дагы созупка келем деген балдарды жаныбызга топтоп туруп, чын эле эл үчүн иштейбиз деген балдарды топ түзүп, ушуларга каршылык көрсөтүшүбүз керек да. Өткөндө президент ошол жогорку кеңешке келем деген талапкерлер менен жолугушту. Сиз катышпадыңыз. Же бере турган сурооңуз жок беле? Биринчиден, бере турган суроом жок. Экинчиден, мен мыйзамды жакшы билген кишимин. Президент талапкерлер менен жолукпаш керек. Бул биринчиден, мыйзам жол бербейт. Экинчиден, мыйзамды аткаруу үчүн мыйзам аткаруу бийлиги өзү көк үйдө чогултуп, президент өзү чогултуп барын, Шайылдабекованы, Центр избиркомунун төрагасын өзүнө чакырып алып, төрайымы, аткаруу бийлигинин баарына задание бериш керек болчу. Таза шайлоо болсун, сатып алуу болбосун деп. А бирок жанагы талапкерлер менен жолукпаш керек болчу. Бул аткаруу бийлик. А биз болсо мыйзам чыгаруу бийлигине баратабыз, бул ал аткаруу бийлигин көзөмөлдөй турган орган. Эч качан булар менен шайкеш келбейт. Ошон үчүн биз параллельный жанагы коллияжда темир жолдун жолундай. Алардын өзүнүн жолу, биздин өзүбүздүн жолу. Бирок конституцияны бардыгын бузбаш керек да. Ошон үчүн мен мыйзамды билип туруп, мен барган жокмун. Чакыруу келди беле? Чакыруу келген, баарын айткан жок дегенде уполномоченныйларды жибер деген, мен айттым жок, мен объективный причиналар менен бара албайм дедим. Эмне үчүн сурооңуз жок? Суроону Кудай буйрса депутат болуп келгенден кийин беребиз да. Ага чейин суроолорго жооп алуу мүмкүн эмес деп эсептейсизби? Жок, биринчиден акыл үйрөткөндөн алысмын, экинчиден эми статус болгондон кийин ал жерден трибуна болот, трибунадан кадимки эле көп нерселерди суроо беребиз, представлениялар жазабыз, кагаз жүзүндө дагы суроо беребиз. Эми биз иштегенди билебиз. Айтыңызчы, азыр көпчүлүк талапкерлер ушул шайлоочулар менен жолугушканда өздөрүнүн эмне жасай турганын же болбосо программасын айта албай атышат деп жатышат. Мен дагы ошол райондон, Ленин районунун жашоочусу болуп эсептелем. Мен бир дагы талапкерди бирок көрө элекмин, жолугуша элекмин.
бирок негизги сындар ушул жаатта болуп атат. Анан сиз атайын бир программа менен бара жатасызбы же программаны даярдаш үчүн мындай убакыт тар болдубу? Биринчиден, менин программам бул менин өмүр баяным, өмүр бою иштегеним. Анан жана трафаретный программа болот бардыгында элечи. Тигини жазайын, буну жазайын, мыйзамдуулукту кылабыз, көзөмөл кылабыз деген бардыгында эле бар. Бирок ар бир нерсе бул физический лицодон болот, кандай иштейт, ошого ишеним барбы. Бир күндө эле шайлоочулар ушуну көрүп алып эле, бул ким экен деп эле ишене бербейт. Булар депутат болгону дүйнө жүзүдө практика, ал киши ушу депутат болуш үчүнчү бир аябай чоң баш жолудагы тажрыйбасы да бар, мол болуш керек. Анан ошондо ал жакшы депутат боло алат. Мен башынан айтып кетпедим, мен өзүм өткөрдүм жаш кезимде, жакшы иштей албагонун өзүм билип атам. Бирок бүгүнкү күндө ушул эле Ленин району боюнча алсак, бардыгы эле айтып берет. Буга чейин айтып келген, кийин деле айтат, жолуңарды куруп берем, свет өткөрүп берем, тигини буну бар болгону жана Черчилль айтты деп атпайбы, бардына убада берип, кийин жоголуп кетесиң депчи. Андай туура эмес, уят болуш керек. Мына бүгүнкү күндө ошол эле Абировду алсак, кече биз Ала Тоо конушунда эмени өткөрдүк, шайлоону. Стадион куруп берем дептир. Өзүнүн акчасына куруп берем дептир. Депутаттыктан кеткенден жатат ошо. Мен ушу силердин телевидение аркылуу Абировго айтып койдум, жигитчилик сөзүнө туруп, до конца ошонун баарын куруп койсун. Болбосо уят болот, эл күтүп атат. Жарты жалпы тыштап коюп. Бирок алардын акчасы бар, алардын атасы бай, көбүнүн атасы бай, өзүлөр бай эмес, аталары бай. Талапкерлер турунда айтып атасыздар. Ошолор куруп берем десе, куруп берсин. Бирок бул деген бир жагы подкуп болот, экинчи жагы эми эл кыйналып атат. Биз болсо эч качан өмүрүбүздө бир добуш сатып алган эмеспиз, сатып албайбыз. Бирок биз акчалууларга караганда биз көп нерсени кылып беребиз. Эмне себептен? Анткени мен губернатор болуп иштедим, министр болуп иштедим. Биз билебиз кантип бюджеттен ошонун баардыгын программаларга киргизип туруп, ошону аткарыштын жолун билебиз. Мен ошону жазап берем. Негизи мен Ленин районуна жардам бергендей депутаттыктан калгандардын мүмкүнчүлүгү эле жок. Азыр мисалы сиз эл менен жолугушуп атканда көпчүлүгү ошол сыяктуу мындай социалдык маселелердин же болбосо шаардагы инфраструктураны жакшыртуу боюнча суроолорду берип жатат болуш керек. Сиз эмнени убада кылып жатасыз? Социалдык жагын айтышып атат. Анан депутат болуп калсаңыз, биз сизге ишенебиз, сиз бизге именно муниципальный жанагы мэриянын акчасы аркылуу бизди киргизип, ошону жазап бериңиз дейт да. Себеби бюджетке киргизип, көбү акча алып сатылган эместер. Себеби алар билет, убада берип кеткен депутаттардын баардыгы мына канча жылдан бери ошо конуштар жашап атат. Ошол эле Ленин районунда мен иштеп кеткем. Ошол эле жанагы рабочий городок, тиги Пишпек баардыгы мен иштеп жүргөндөгүдөй эле. Алар айтып атат бир эме жардам бербейди. Да, мен айтып атам туура мисал келтирип атам. Не себептен эгемендүүлүктү алгандан бери мэрлер ким болгон деп карасыңар. Канча мэр болду? Ошолордун баардыгы аягы немен бүттү? 80% коррупция менен соттолду. Калган муниципальный акимдерди, айыл өкмөттөрдү баарын карасаңар, бүт бары жерлерди саткан, шапкасын кийгизген, бүгүндө бүт проблема кылды. Жана архитекторлорду алгыла, калган бүт сплошной коррупция. Бишкек это коррупциянын уюгу. Бир эле мисал жана айтып атпайбы? 20 миллион берген евроны жанагы Таштанды полигон. Ошону кишини таап кустурайын десе ташып, өзү таппай жүрөт. Ким жеп кеткен? ККМБ билбей атат кандай жеп кеткен. Анткени жеп атып наслоение болду. Мэрлерди алгылап. Акыркы мэрлердин бардык кустуризациядан өттү. Бул неден кадровый? Же Октябрьский революциядан кийин бир 10 мэр болду. Негизи бул мэр деген должность любой мамлекетте мэр болгон киши бул 3-чү структура боюнча, протокол боюнча 3-чү киши болот. Негизи жогорку кеңештен да өйдө турат.
мындай аткаруу бийлигинде алсак, бул эртең президентке ат салышам деген мэр болот. Амбициясы болуш керек А деп биздики, эсептейсиз. да, по идее. А бизде болсо эң кудайдан качканды коюп коет биякта. Кошумат кылыш керек. Анан президент айтабы, премьер-министр айтабы, ошонун сөзүн аткарган киши болот. Болду, алар ак үй, көк үй деле билет. Ошон үчүн биз башына канча жылдан бери айтып жүрөбүз. Мына Аскар Акаевичка деле канча айттык. Калган президенттерге айттык, Бишкекти, столицаны шайлоо аркылуу өткөрөлчү. Эл тандабасын өздөрү. Десек, эч ким макул болбойт, потому что бул жерде эң көп акча Бишкекте. Ошон үчүн коррупционный схемалардын баары Бишкек аркылуу өтөт. Ошон үчүн бүгүн бир со должностное лицо Бишкекте жок. Жана мурун иштеп кеткендер. Вот кеп ушуда болот. Анан каяктагы эме аткарылсын. Мына Ала Тоо конушу 30 жылдан бери эң биринчи конуш Ала Тоо. Канализациясы бүгүнкү күнгө чейин жок. Анан жана смог маселесин айтат. Смог маселесин чечебиз деп. Кантип чечесиң, если тегерегиндеги жыл массивтерди газификация жок болсо, эчтеке жок болсо, алар кышында эмне менен эметет? Конечно, от менен эметет да. Эметет. Ошон үчүн анан жанагындай эме болот. Анан Бишкек боюнча, транспорт боюнча, пробкалар боюнча тиги башынан ошонун баарын жазаш керек болчу, бирок, к сожалению, жазаган жок. И ошондой моменттер келип калдык. И үй салган боюнча деле. Үй салган боюнча деле ушундай жана казыр издеп жүрүшпөйбү жана архитекторлордун баарын камайбыз тиги. Алар кузуп койду да, казыр өзүңүздөр деле журналистский расследование кылып атышат го. Кандай үйлөрдү кайта куруп атат. Жумуштан кетип калды, кусту, а бирок сонун жана 15 этаж үйлөрдү курушуп атат кайта. Мисалы, оңтойсуз болсо кечирип коюңуз, азыр ошол 30дай талапкер ат салышып жатасыздар да. Айрымдары чыны менен эле жаңы жүздөр экен, алар кимдер экендигин деги эле эзел атын уккан көргөн эмеспиз. Бирок ошолордун арасында 30 жыл болбосо дагы соңку 1-20 жылдын ичинде дайыма саясатта келаткандар бар экен. Мисалы сиз. Анан сиз менен жолукканда сиз эми үйдө эле отурбайсызбы деген сыяктуу суроо бергендер дагы болот бекен? Жок, андай жок. Себеби мен активный политикадамын, өзүнүн көз карашымы элдин баары билет. Мен эч качан бирөөнүн алдында чуркаган эмесмин, жат берген эмесмин, бирөөгө кошуматтанган, баардыгы Кыргызстан боюнча билет. Анан мен азыр шайлоого барганда мен бир тыйын же бирөөгө бирдеке обещать эткен жокмун. Мага наоборот менин электоратым бул Кыргызстан боюнча келип элч республика боюнча баардыгы мага балет этип, бияка звонить этип, агитация кылып атышат. Это биринчиден. Экинчиден, жана сиз айтып аткан 30 талапкер неге көбү? Бүт эле жердештери издешип атат, туугандарын издешип атат. Ушул эле болгон. Бул жерде биздин округда Кыргызстан боюнча эл жашайт да. Алар бири-бирин тааныбаган ошондон болуп атат да. Ички миграциянын эсебинен келгендер дагы көп, Анан көбү атым чыкпаса жер өртө деп коюп атышат, ишил. Мен деле честно говоря түшүнбөйм. Бирок булардын көбү бир нерсени ответственность кылыш керек да. Мен мына канча должносттордон өттүм. Министр, губернатор. Эң кыйын негизги должность бул депутат. Депутат болуп иштеш, накта жакшы депутат болуш үчүн эң кыйын бул эме жакшы депутат болуш. Калган көрүп эле жүрбөйлү жана министр кээ образованиясы деле жок, жана саткын депутаттар деле бар, министрлер бар эмес беле, дипломдору фальшивый эмелер. Алар деле иштеп жүрбөдү, ошондой эле же заочный деле бүтүп алып жүрүп эле калып эле. Министр болуп жүргөндө деле көрдүк анын баарын. Аягым менин немен бүттү. А бирок эл үчүн күйгөн, мындай образованный депутат болуш үчүн чын эле кыйын. Айтыңызчы, мисалы талапкер катары болбой эле каражат керек да, ресурс керек. Сиз мамлекеттик кызматта иштеп жүрсөңүз, чоң бизнесиңиз болбосо, каяктан каражат келип атат дегендер дагы болсо керек. Менимче бул багытта сизди мындай атайын текшерелик деген күчтөр жокпу? Как это? Обязательно текшериш керек.
И расходный части да эметет, анткени бүгүнкү мыйзам боюнча только через центр избирком перечисление менен. Ошол үчүн мен азыр мына силердин телевидениеде эле ачык айтып коем. Мен чыгарганым буклет эле болду. Анан штабка эмени жаздык, бир плакатыбызды болду. И калган менде агитаторлор жок, төлөй турган агитаторлор. Эч кандай эмелер жок. Өзүңүз эле кыдырып атасыз. Жок, өзүбүз кыдырып атабыз. Анан менин эмелерим бар, тааныш, жана мага күбөрмандар болуп жүргөн, жана президенттикке мен койгондо, мурун иштешип, чогуу иштешип жүргөндөр, өзүлөрү эле бардыгы иштеп мага агитация кылып атышат, өзүнчө эле бардыгы. Анан мен Кыргызстандын бүт булуң бурчунда иштеп келгем да. Нарында, Таласта, Баткен, Ош, Ысык көл, ошолордун бардыгы эле Бишкекте канча жыл иштедим. 2 жыл начальник УВД болдум. Менин кол алдымда иштеген ГКМБдагы балдар, МВДдагы балдар, мурунку Финполдогу балдар, бардыгы эле Өмүрбек Исаковичке жардам беребиз деле, өзүлөрү топ түзүп алып эле, рабочий группалар түзүп алып, өзүлөрү эле иштешип жардам берип атышат. Мага только айтып коет, биз иштеп атабыз, Өмүрбек Исакович деп коет, болду. Айтыңызчы, мисалы, жогорку кеңештин деле мындай иштөө мөөнөтү да бүтөрүнө аз эле убакыт калды да. Анан кандай ойлойсуз, ушу аз убакыттын ичинде эгерде бийликтин жанагыдай тең салмактуулугу жок болуп атса, негизги бийликти жалгыз президент өзү жүргүзүп атса, баш мыйзам боюнча эмне кыласыз барып? Дагы 3 жыл бар. Биринчиден, экинчиден кыска мөөнөттө жанагы жакшы нукка салыш керек да. Анткени жанагы жакшы балдар келген. Аларды жанагы көпчүлүк ушуларды жана испортетип койбосун деп атам да, бузуп койбой. Аларды дагы алар 5 жылга кийин шайланабыз деп атышат да. Ошолордун менен бар туруп биз иштеп туруп жакшы нукка салалы деп атабыз да. Анан бу жерде ачык айтыш керек. Көбү балык депутаттар. Адам кнопка эле басат. Алар барбы, жокпу, для меня, мен депутат болуп калсам, мага роль ойнобойт алар. Да, эмеси кетет, жанагы мыйзамды кабыл алып коет. Бирок биз мыйзам кабыл алгычак деле общественное мнение создавать этебиз. Допустим, могу мыйзам жаман, буну кабыл албаш керек деп биз элге кайрылабыз. Эл менен иштешебиз. Анан чоң проблема болот булар депутаттарга. Анан бардыгы билип калат да, бул депутаттар балык экен. А бул депутаттар активный, жакшы депутаттар деп эметип калат. Анан биз, допустим, ошол эле министрлерди, ошол эле премьер-министр, вице-премьерлердин баарын, ошол эле президентке бардыгын конкретный суроо телевидение аркылуу беребиз. Жогорку кеңеш чакырабыз алардын баары келсин деп. Казыр мына көбү тоготпойт го, келбейт. Көрөбүз да, тоготпой. Анан кээ бирлер айтат, коркутат. Жана автоматтар менен келип алып, анан колу бутун сындырам, тиги бу деп. Бизде алар анте албайт. Ошон үчүн биз ошо балдарга келип туруп айтышыбыз керек. Коркпогула деп. А жанагы бизнестен келгендер, конечно, алар уже мындай айтса болот, ал потерянныйлар да уже. Андан үмүт этпейбиз алар. Алар уже все, кошоматтын кошоматчылары алар. Аларга ишибиз деле жок. Айтыңызчы, мисалы, азыркы учурда ошол мындай саясатчылардын арасында, ошол эле коомдук ишмерлердин арасында мындай бийликке карата өзүнүн сын пикирин же иш аракети боюнча өзүнүн пикирин ачык айткандар дээрлик өтө аз да. Сиз болсо өзүңүздүн оюңузду ачык айтып жүрөсүз. Анан кооптонуу жокпу? Мен 35 жашымда келгенде Аскар Акаевич президент болуп, bir misalda aytып да. Анан парламентке келип калды Аскар Акаевич. Анан бир суроону өзүнүн айтып эле, өзүнүн айтар турган айтып эле анан кетейин деп баратат да. Мен туруп Аскар Акаевич, каяка кетип баратасыз? Туруңуз кайта трибунага. Туруңуз, сизде суроо бар десек, Аскар Акаевич мындай интеллигентный эмеспи? Да, мен турайын да деп койсо, мени анан кийин түштөн кийин руководитель аппараты чакырып алып туруп, Аскар Акаевичке ушинтип суроо бересиңби, тиги бу дегендер болду да. Мен аларды 3 тамгага пошел деп койдум. Анткени менин башынан кулк мүнөзүм мыйзамдуулук. Биз эч качан органда иштемек эмеспиз. Биз
эң кыйын корко турган жер бул кылмыштуулук менен күрөшкөндө. Анткени алар атат, алар арматура менен чабат, же испаттышка келип бирдеке кылып кетет. Алардан корксоң, кооптонуп туруп, анан чараларды көрсөң болот. А саясатта эмне ушуларды тиктеп туруп коркмок белән бул две разные вещи. Камап коюп коркпойсуз. Бирок көбү эмнеден коркот? Былыктарынан коркот. Анан негизи табигаттан алар кошоматчы да, чынын айтканда. Аны ошолор менин керегим да, иш кылып. А мени камагандар өздөрү түрмөдөн келбеди барды. Потому что бул турмушта ошондой болот. Эми баягы саясатчы катары азыркы бир саясий маселелер боюнча дагы ой пикириңизди укугуз келет. Анткени ал ошол эле сиздин электорат үчүн дагы сиздин позицияңыз маанилүү деп ойлойм да. Мына соңку бир аптанын ичинде Бакиевдин берген интервьюсу талкууга алынып жатты эле. Ага уда эле мурунку президент Акаевдин жубайы менен Кыргызстанга келиши дагы талкуу жаратты да. Анан ушул эки жагдайдын мындай аягында эмне болушу мүмкүн? Биринчиден, Дубайда чогулганы, бул чугалган аябай мыйзамсыз и туура эмес нерсе. Бул мыйзамга каршылык келет. Анан жана консолидация кылып атабыз, анан атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер, тиги бу деп эмеде айтылып калбады администрация президент. Бул вообще туура эмес идеология. Бул биринчиден. Ким президентке ушу идеяны берген киши бул Садырдын биринчи душманы деп мен эсептейм, потому что мен саясатты жакшы билем. Бул биринчи. Экинчи, мыйзам жагын алалы. Эме Бакиев соттолгон киши. Ал менен президент менен ГКМБнын председатели бир столдо отурса, бул биринчи. Экинчи, Атамбаев дагы бүгүнкү күндө статусу подследственный. Буну просто эле үй камагына чыгарып, анан кайта сотко жөнөттү бир делосын. Экинчи делосы булга сотто каралып атат. Ошон үчүн бул эмеге кетти, леченияга эле кетти. Эми мындай карагыла. Булар Дубайда чогуу жана Бакиев айткан арак ичип отурса, бардыгы эми буларды ким соттойт? Эми Атамбаевди адилеттүү сот болобу? Бул биринчиден. Экинчиден, Бакиев боюнча ал издөөдө жүрсө, анан эртеси күнү депутат парламентке келип генеральный прокурор депутаттардын арасында айтып атат. Эме издөөдө жүрөт, бияка келсе эле камайбыз деп. Анан президент Садыр Жапаров да айтты. Кыргызстанга келсе эле камайбыз деп. Вообще логика жок. Ни логики, ни законности деп коет. Жакында ушунун эми последствиясы болот. Последствиясы болуп атат. Мына жакында гезиттерге да чыкты. Жаныш Бакиев 65 жылдыгын мына Кордайда өткөрдү. Кордайда 15 километр биздин границадан нары. 15 километрде 65 жылдыгын өткөрдүп сүрөттөрү менен барын чыкты. Бул маалымат чынбы? Депутаттардын кээ бирлери барыптыр дейт, тигилер барыптыр дейт. Так. Эми жанагы бизде түрк спецслужбалары жана Орханды урдап кетишкен Кыргызстанда. Урдап кеткен. Берденчи. Анан биздин ГКМБ бардыгы кыйкырып чыгышкан. Ой, табабыз эле, табабыз дегендей мындай деп бүгүнкү чейин эч ким тапкан жок. А бирок мына мен анан кээ бир балдардан сурадым да, эмне барган жоксуңар? Барып кармап келбейт белеңер? 15 километр. Десем, президент Дубайда алар менен жолугатса биз эмне келише элек дейт. Мына последствия деп коет ошо. Ошон үчүн мыйзамдуулук болсун деп айтканым ошо. А мен негизи жана айтып атпаймынбы? Бизди көбү билбейт. Биз Объединенный фронтту көтөргөндө мыйзам чегинде эле болгон бунун бардыгын. Ошондо мени анан Айтикеевди, анан Абдрахмановду камап коюшкан. Ошондо 5 суткадан кийин бизди эме чыгарган. Руководитель администрации президента кийин өлүп калбады Садыркулов. Садыркулов чыгарган. Анан ал айтат, мен президентке айттым дейт Бакиевке. Ушундай отургузуп койду, алар эч кандай эчтеке кылган жок десе, бунун бардыгын отургузган жанагы
жаныш менен эме деп айтты. Элмирза Сатыбалдиев деп. Қазір депутат делсі. Вот, ошондо анан бизди менин үстүмөн еще ошондо предъявление обвинение кылды да, массовый эме площадьта ущерб кылды деп туруп еще квартираны арестке кылып, баарын арестке кылып, вообще эмени чыгарайын дегенде, ошол метод бүгүнкү күндө дагы көбүнө колдонуп келатат. Жанагы кемпирабад маселеси, калган маселеси боюнча да ошонун баарын токтотуш керек. Анан буларды биз алып келип алып десе, жакшы жагына бул жол бербейт, жаман только жагына. И жакында мына студенттер Аскар Акаев лекция окуйм деди, студенттер болбой койду, соцсетке таркатып тиги. Бунун баардыгы эле эмете берет. Анан консолидация кылабыз деди эле, азыр наоборот ого бетер бөлүнүп кетти. Бул маселелер боюнча эл. Ошон үчүн бул маселени ойлонуп иш кылыш керек эле. Жана чек арадагыдай да, мен баштан эле айткам, чек арага тийишпей, жаш президентсиңер, жаңы эле келдиңер должностко. Кийин ушунун баарын чечиш керек болчу. Чечилбеген, 30 жылдан бери чечилбеген маселелерди сиздер бир күндө чечебиз деп атасыңар. Аягы жаман бүтөт, анализ керек. Мисалы, ошол президенттин келиши да, Акаевдин келиши, анан өткөндөгү Бакиевдин берген интервьюсун уктуңуз да, туурабы? Жок, мындай чала барар эмет, окугум деле келбейт алар. Бирок Акаевдин келиши, мындай бийликтин таасири бар деп ойлойсузбу келишине? Бардыгына Дубайда чогулгандай эми жиндик иши жок да. Дубайда чогуу отуруп атканда биякта ошондой процесстер болуп атат да. Эми Акаевдин алып келебиз деген топ бар, Бакиевди алып келем деген топ бар. Аны баарыбыз эле билебиз. Бүт эле интервью берип атышпайбы? Бакиев Акаевди алып келем деген топтун башында Талгарбековдор турат, чогуу иштеп калгандар. Вот. Эмен жанында Бакиев тарапта эме турат, Ташиев, спикер, эме Нурлан Шакиевдер бардыр, элдин арасында баарыбыз эле билебиз да аны бар. Сиз ачык айтып жатасыз, бирок ошону далилдей аласызбы, мисалы? Жок, ата журтта жүргөндө эле, ата журтта, мен деле ата журтта болчумун. Ошондо эле эски кадрлар бар да, биз бийликке келсек алып келебиз деп Ташиев айтпады эле. Азыр эми бийлик келгенине 3 жыл убакыт болду. Саясий, экономикалык реформаларды канчалык деңгээлде жасап жатат деп ойлойсуз? Чынды айтканда, Садыр Жапаровго мен да чоң агитация кылгам. Чоң агитация кылгам, и Садыр Жапаровго карапайым эл аябай ишенич менен добуш беришкен. Бүгүнкү күндө мына биз встречаларда бардыгы айтып атат. Акылбек Жапаровго ишенип алып, бизди бардыгыбызды жүдөттү. Бүт бардыгыбызды уже жонубуздан кайышты эметип атат, аябай кыйын болуп баратат, баалар көтөрүлдү, и налогтор менен бардыгы менен аябай кыйын болуп атат. Светтин баасы өсүп атат, тигидин баары өсүп атат дейт. Негизи мен Кумтор маселеси боюнча көп нерсени чын эле изилдеген эмесмин, билбейм. Ошондо Садыр Жапаровдун парламентте выступать эткен бир эмеси бар, выступлениясы. Только ушу Кумтор менен эле элди багыбалса болот дегенчи, социальный жагын айткан. Мен ошо эсимде калып калган. Анан түрмөдөн чыккандан кийин премьер-министр болгондон кийин Садыр айткан, эми Кумторду эмне кылабыз алып? Анткени бүт бардын уже нерентабельный болуп калды. Анын экологиясы баары бузулду, тиги бутуп. Бирок кийин мнениясын баардыгын өзгөрттү. Азыр биздин колдо кандай налог түшүп атат, тиги бу азыр уже аны статистика көрө албайбыз да, билбей атабыз көбүн. Каяка кетип атат, кандай болуп атат. Акылбек Жапаров менен мен көп жыл иштегем. Ошон үчүн анын сөзүнүн бир 50%-ине мен лично ишенем, 50%-ине көп ишене бербейм. Демек, жасап аткан аракети бар болбой эле, президент? Жок, аракеттери бар, тигини жазайм деп атат, бирок жана мурунку обещаниялары менен бул деген уже 3 жыл деген чоң срок. Ошонун натыйжа чыгыш керек да. Эмне тоскоолдук кылып атат? Кадрлардын сапаты же дагы башка жагдай, мыйзамдык база эмне? Биринчиден мен баштан айткам, как саясатчы, сизге деле интервью берип атканда, Садыр Жапаров бийликти өзү башкарыш керек. Президент бизде бирөө эле болуш керек. Эки дос деген понятие болбош керек. Анткени чиновниктер эки жакка карай берет, эки жакка чуркай берет, эффект болбойт. Это мен көп жыл
иштеген киши катары пожеланияны айткан. Экөө кандай, бирок бүгүнкү күндө мына бийликте деле талтайып турабыз деп айтып атпайбы тиги депутат. Ошондой эле бийлик талтайып калды азыр. Ошон үчүн эффект бербей атканы, эки жакка чуркап атканы ушудан болуп атат да. Бул биринчи. Экинчи, кадр маселеси боюнча өзү деле айтты. Жакшы кадровый голод деп мына жана талапкерлер менен жолукканда айтып атпайбы? Талап кадровый голод болуп атат, дефицит болуп атат. Инопланетян болсо деле мен коет элем депчи. Бул 3 жылда андай болбойт да. Президент, биз эмне себептен президентский бийликти бардыгын конституцияны президентский кылып Садыр Жапаров койду. Өзү чечсин, өзү жооп берсин деп. Калгандары жооп бербеш керек, өзү жооп берет. Кадр маселесин өзү тапсын. Киймесин койсун. Кээ бирде айтып атпайбы? Тууганын коюп алыптыр, тигини коюп алыптыр деп. Пожалуйста, любойун кое бер, бирок эффект болсун. Кеп ошо да. Анан азыр инопланетянды деле коет элем деген бул туура эмес нерсе. Значит, кадровый не то. Айтыңызчы, азыр негизи Кыргызстан качан эркин болот, качан өнүгөбүз, бул албетте сот, анан укук коргоо системасынын эркин, эч кимге көз карандысыз болгондо деп жатабыз. Анан ушул өңүттө келгенде президент ушул системага реформа жасап же жасай турган аракети байкалабы? Башынан Садыр чын эле мага деле айткан Жапаров, что оңойм бул баарын оңойм тиги бу деп. Бирок чынды айтканда мына айланасынын баардыгы келип алды, каяка кандай кылып атат, реформа тиги бу сөздө болуп атат, а негизи көп нерсе мындай көмүскө чечилип атат да. Мен бир нерсени айтып коеюн, мен интервьюларымы айтсаңар, окусаңар, тиги мен губернаторстводон нарындан кетип атканда, мен ошондо ачык айткам. Бүгүнкү күндө президент Бакиевди эч ким укпай калды, реальный информациясы жок, бунун баарынын балдары, инилери башкарып калды. Анткени баардыгынын офистери бар болчу. Балдардын офистери, инилеринин офистери, баардыгы ошо офистер башкарып калган. Бизде да азыркы система деле ошого кетип баратат да. Ошон үчүн Садыр Жапаров ушунун баарын жакшылап эметиш керек. Көп нерсени, потому что бүгүнкү күндө мына ошол эле Дубай маселеси, калгандары эле ошого алып келди. Же ошол эле курултай маселеси боюнча мына бүгүнкү жакшы идеяны каяка алып баратат. Ошо курултайдын жанагы эмеси болсо, КТРди иштеп алып туруп Бакиевге барып интервью алып келип атат баарын. Аны эмне билген жок десиңерби? Аны согласовать эттим деп атпайбы, госсекретарь менен. Понимаете? Ошодо маселелер көп берди. Анан эме боюнча биздин средства массовой информациялар боюнча бүт президенттер Кыргызстанда бүт оппозициядан келген. Бүт барды оппозициядан келген. И прессанын элдин жардамы менен келген. Акаевтан баштап бардыгы келген. Элдин жардамы менен. Биринчи Акаев элдин эмеси менен келди, колдоосу менен. И бардыгы ошол жол менен келди. И Садыр дагы Жапаров ошол жол менен келди. А келгенден кийин окружениясы мурун Акаевтан баштап иштегендер. Ошол эле Укушев, эмелер, бардыгы Акаевдин убагында иштегендер. Булар бүт бардыгы гайканы закручивать этип, башка информация берет да, болду. Мындай болбойт. И ошолор анан жумуштан кеткенден барды. Мени окружением алдап койду, мени генералдар алдап койду. Ошолорго ишенип алып турдум дейт. Кеп ошодо болот атпайбы? Ошон үчүн бийликте жүргөндө трафаретный көп жумуштар болот. Любой мамлекетте президент ошондой иштейт. Трафаретный жумуш менен. Мына сиз жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында иштедиңиз, нарында губернатор болдуңуз. Акыркы учурда мына аз убакыт болсо дагы Баткен областында иштеп калдыңыз да. Азыр болсо бийлик ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасында реформа жасап жатабыз деп бир нече мындай областты мындай пилоттук негизде баштады. Анан бирок муну колдогондор да бар, бирок ушуга түшүнүп электер, каршы чыккандар да аябай көп да. Сиз кандай ойдосуз?
Жо эми ал реформа эмес да, айыл өкмөттөрдүн башын кошуп туруп бир чоң айыл өкмөттү кылып койду. Бул болбойт. Реформа деген губернаторго реальный бийлик бердиби, реальный акча бердиби, ошону чечеби. Мына реформа. Губернаторго реальный бийлик бер и реальный акча бер. И Нарын областында ушуну жазайт. Болду, ал акча ошол жерде калат. Же Баткенге реальный республикадан ошо губернаторго акча бер и бийлик бер. И ушуну жаза деп кой. Болду, мыйзам чегинде ошону жазайт. Ошону реформа дейт. Ошого ана мыйзамдарды алып келесиң. Мына биз Баткенде болуп атканда жанагы статус Баткенди мен жазгам. Биз жазганбыз ошону. И ал статус Баткена именно тынч Баткен үчүн жазылган. Приграничный торговля үчүн жазылган. Элдин коопсуздугун баардыгын ошо киришкенбиз. Чек ара маселеси в любом случае чечилбейт азырынча. Бирок Баткенди гүлдөтөлү, экономиканы гүлдөтөлү деп туруп, жана Баткен статусун биз киргизгенбиз. А азыркы границалардын баары жабылып турса, Тажикстан менен жабылып турса, бул эң Кыргызстандын түпкү жери болуп калса, ким аяка барат? Любой товарды апарсаң эле себестоимость чоңоюп кетпейби? Мына строй материалдардын баарын апарып, жана бир аманат деген фирма аркылуу, субподрядчиктер аркылуу берип койду. Жок, силер курдурат үчүн эмеге бергиле да. Губернаторго берип эле, губернатор иштетет эле, и губернатор эмелерди табыш керек эле. Жана фирмаларды. Не управ делами президента. Управ делами президента деген бул президентти тейлей турган управление. Чарбасын тейлей турган. А бул азыр мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калды. Күлкүң келет да. Анан каякта тигилер жөнүнө сурап жүрөт кайта. Баткендин губернатору акча эле сурап жүрөт. Анан акчаны бердиби? Ал бере албайт, акчада эмес. Управ деламиде. Ошон үчүн бияка келип атат да жанагы субподрядчиктери. А ошондо эле эң кыйын фирманы берип койсо, эме губернатор өзү таап туруп, өзү давно 2 айда, жана президент айткан 2 айда куруп бүтүп коюшмак. Бүгүнкү чейин мына курулу элек, кээ бир жерлер акчалуу элек. Демек, ирелештирүү натыйжа бербейт. Конечно. Анан чынды айткандачы, бүгүн бийликтеги отургандарчы, бийлик эч жерде иштеген эмес биринчиден. Экинчиден Бишкектен чыкпай туруп иштеп атат көбү. Бир региондордо иштеп келген балдар эмес, азыр жигиттер эмес. Билбейт жемеде. Региондордо кантип иштеш керек, канткен биографияларын карасаңар, опыттары жок, таржымалаулары жок, тажрыйбасы жок дегендей. Кыйын далар. А сөз менен бардыгы эле урдуруп берет, статистика менен урдуруп берет. Андай болбойт да. Биз азыр эмнени жасашыбыз керек, анан кандай абалда турабыз? Азыркы биздин мындай бир саясий экономикалык абалыбызга сиз кандай баа бересиз азыр? Эми азыр баалардын баары өсө берет. Не только что бизде. Анткени жанагы Россия менен Украинада согуш бул бардыгына тийип атат. Бул биринчиден. Экинчиден товарлардын баардыгы, күнүмдүк эмелердин баары көбөйүп атат. Девальвация аябай катуу жүрүп атат. Ошонун баардыгы кесепеттейт, ошон үчүн ачык, айкын эле общество болуш керек, адилеттүүлүк болуш керек көбүрөөк. И элге жанагындай көп тоскоолдук кылбаш керек да. Эң кыйын убакта налогторду аябай көтөрүп, тигинтет, митет дегенден алыс болуш керек. Наоборот, жакшы жетекчи налогтордун баарын наоборот түшүрөт элдин баарына. Түшүрүп эле жакшылап эле иштетет. А бирок бир проблема бар да. Акылбек Жапаровду Садыр Жапаров назначение кылып атканда ага максат кылган. Сен бюджетти толтурасың, көп акча толтурасың деди. Ал айтты. Хоп, майлы, мен толтурам деп койду. Всё. Толтуруп атат. А каким способом толтурган? Бул экинчи маселе болуп калды. Бүт налог киргизип салды. А бирок жакыр элдин мынчалык жонунан кайышты эметпеш керек да. Болбойт да. Ал теоретически барын кылып атат, а практически эл кыйналып атат. Это биринчи. Экинчиден триллион эмеге чейин жеткирем тиги буду атат. Жеткирсе болот. Бюджеттин Кыргызстандын бүт жана акчасын консолидированный бюджетке киргизип алды. А бирок эл ушунун баарын төлөйбү?
теневой эме жак качып кетет да бардыгы. Качып жүргөн качып кетет. Иштегиси келбейт, кетип калышат башка жакка. Вот кеп ошо да ошон үчүн ситуацияга жараша экономикада иш кылыш керек. Анан жанагы эмне себептен конституцияга жазып алды? Минимальный зарплата боюнчачы пенсия төлөйбүз тиги бу деп. Элдин бардыгы ошон үчүн голосовать этти, акча жок деп койду. А силер мактанып атпайсыңарбы? Кумтордогу акчанын бардыгы түштү, тигини курабыз, буну курабыз, хан сарай курабыз, тигиндей деп. А кана анда эң биринчи пенсия төлөп берип койгула. Эң жакыр жагына. Эчтеке салбай туруп биринчи очередь ушуларга төлөп бергиле. Болду. Или бардына эмесин көтөрүп пенсияларын милицияларга эметпей койду. Пенсияларын көтөрбөй. Понимаете? Мен өзүм генерал милициямын. Алардын бардыгы айтып атат. Же жана ипотека боюнча үйлөрү очередте турса, ипотека деп туруп, ошака киришип салды, очередте турган. Булар деген адилеттүүлүккө жатпайт. Ошондой кептер аябай көп. Мен дагы парламентке баратам, ошол жерден сурайын деп. Айтайын деп атам, силер эмне кылып атасыңар? Мен силерге бөтөн киши эмес, мен силер үчүн агитация кылган кишимин. Мен морально право имею силерден сураганга. Силер менен кичүү болосуңар. Мен силерден сурайын деп атам, Акылбек, сен каяка алдап атасың. Тиги бу деп туруп, ошол жактын интервью берген бир, а тияк барып туруп парламентте сураган бул башка нерсе да. Туура. Ошол эле мэрден сурайбыз, сен эмне жана канализация жөнүндө ойлонбойсуң. Парламентке келсеңиз, анан аткаруу бийлигинде кызмат сунушу болсо кетип калбайсызбы? Жок, кетпейм. Мен мурун кеткеним, чын жаш болуп, чын ошон үчүн кеттим. Куловпе суранганда ГКМБга Ош областына барып кызмат кылганга өтө көп. А азыр мен эч жака барбайм, депутат болуп буйруса, эл колдосо. Ийгилик каалайм анда сизге. Силерге рахмат.